Президент Садыр Жапаров буунун баш катчысынын атайын өкүлү буунун Борбордук Азия үчүн превентивдүү дипломатия боюнча аймактык борборунун башчысы Каха Имнадзени кабыл алды. Кыргызстан менен борбордун кызматташтыгынын кеңири аспектилери, атап айтканда, терроризмге жана баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, ошондой эле Афганистандагы кырдаал боюнча пикир алмашуу болду. Президент Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы аймактык кызматташтык маселелерине токтолуп, өлкөмдөгү мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушууларын үзгүлтүксүз негизде өтүп жатышын канаттануу менен белгиледи. Бул контекстте Садыр Жапаров 2022 жылдын июлунда Чолпон Ата шаарында өткөн Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусуна жана анда 21-кылымда Борбордук Азияны өнүктүрүү боюнча достук, ынак коңшулук жана кызматташтык келишимине кол коюлганын баса белгиледи. Документ Борбордук Азия элдеринин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген, достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүк маселелерин мындан арыда чыңдоого багытталган. Президент үстүбүздөгү жылдын сентябрында Душанбе шаарында боло турган мамлекет башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусу сырттан келген чакырыктарга жана коркунучтарга биргелешип жооп берүүгө жана аймактык өз ара аракеттенүүнүн кеңири маселелерин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк берет деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде буунун баш катчысынын атайын өкүлү Каха Имнадзе Кыргызстандын аймактагы тынчтыкты чыңдоого жана диалогду илгерилетүүгө кошкон маанилүү салымын канаттануу менен белгилеп, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселелерин ийгиликтүү чечилишин баса белгиледи. Каха Имнадзе борбордун бардык программалары өнүгүп, улана берерине ишендирди. Ал өз кезегинде аймактын кызыкчылыгын коргоп, Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүшүнө жана гүлдөшүнө салым кошууга даяр. Тараптар Кыргызстан менен борбордун ортосундагы жемиштүү кызматташтыкты, анын ичинде аймактык коопсуздук маселелери боюнча ар тараптуу өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти.